Ал эми депутат Дастан Бекешев көз азиздер жана дүлөйлөр коомунун номер 1 окуу өндүрүштүк ишканасына Жогорку Кеңештин төрагасынын резервдик фондусунан бөлүнгөн каражатка сатылып алынган жаңы үн жабдууларын тапшырды. Төрага өзүнүн фондунан 145 000 сом бөлүп берген. Биз ошол акчага музыкальный оборудование алып, бүгүн Кыргыз көз азиз коомуна тапшырдык. Кудай буйрса, ошол музыкальный оборудование алар абдан керектүү болот. Алар хор, кружокто көп катышат да. Анан менин оюмча бул маданият жактан жана башка мындай сфералар жактан абдан пайдалуу нерсе. Депутат ишкананын кызматкерлери менен жолугушуп, алардын сүйлөөчү светофорлорду орнотуу, шаардык коомдук автоунааларда аялдамалар менен каттамдарды жарыялоо, коомдук мүчөлөр үчүн көп патрулдуу жайларды куруу жаатындагы суроолоруна жооп берди. Жолугушуу соңунда концерт коюлуп, жаңыдан алынган үн жабдуулары көркөм чыгармачылык клубунун мүчөлөрүнүн сынынан өткөрүлдү.